Машинадан чыгарды азыр. Жалал Абад облусунун аймагында бир катар райондордо катуу шамал катталган. Жалал Абад облусунда өткөн сутка ичинде катталган катуу шамалдан 20дан ашуун ар кандай объекти жабыркады. Арасында социалдык мекемелер да бар. Ал эми Жалал Абад шаарында 4 турак үйдүн арасында көп кабаттуу турак жайлардын да чатырларын жараксыз абалга келтирди. Спутник ичи шаарчасындагы номер 36 көп кабаттуу үйдүн чатыры жеңил унааны басып калган. Спутник микрорайон Жеңил жол 36 домдун кыршасы шамалга кулап түшкөн эшиктин алдына. Катуу шамалдан жабыр тарткан аймактар Аксы, Ала Бука, Токтогул, Сузак райондору жана Каракөл шаары. Каракөл шаарында 2 социалдык объекти да жабыркаган. Кечиндеси өткөн сутка ичинде Жалал Абад облусунун аймагында бир катар райондордо катуу шамал катталган. Гидромет кызматынын берген маалыматы боюнча метр шамалдын ылдамдыгы 14-19 метр, ал эми кээ бир жерлерде 20-22 метр секундасына ушундай көрсөткүч менен болгон. Аталган катуу шамалдын кесепетинен бир катар райондордо облус аймагында 23 объекти жабыркаган. Бул болсо турак үй 13 турак үй, 4 короодогу курулуш, 3 социалдык объекти жана 3 мекеме уюмдардын чатырларын учурган шамал. Азыркы учурда жеринде жарым короону комиссиялары тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Алдын ала маалымат боюнча ушу кырсыктан катуу шамалдан жабыркаган жарандар жок. Социалдык объектилер кайсыл жерлерде? Булар Каракөл шаарында мектептин чатырын учурган бир аз. Ошондой эле Аксы районунда саламат сактоо мекемесинин объектисинде, Каракөл шаарында 2 объектиде социалдык объектиде чатырлар учурган. Мындан сырткары облустун бир нече аймактарында жогорудагы табият кырсыгы электр энергиясында убактылуу үзгүлтүүгө учуратты. Абалды жөнгө салуу үчүн ыкчам бригада түнү менен иш алып барган. Электр зымдары үзүлгөн жерлерди калыбына келтирүү жумуштары жүргүзүлдү. Жалал Абад облусу боюнча Жалал Абад шаары, Көгарт району, Каракөл, Аксы райондорунда катуу шамал негизинде 6-10 киловольт аба чогулгус сет үзгүлтүккө учурады. Ыкчам топторду чогултуп бригадалар иштеп, биз тез арада эле мына жогорку чыңалуудагы авария болгон жерлерди өздүк гана калыбына келтирдик. Өчүрүлөрдүн негизги себептери болуп, бул катуу шамалдын негизинде шыйпырлар учуп түшүп, биздин аба чолуулардын үстүнө чыгып үзүп, ошондой эле биздин мамычаларыбыздан кулатып кеткен. Калыбына келтирүү түнү менен бою калыбына келтирдик. Ошонун негизинен бүгүнкү күндө азыркы маалда 0,4 киловольт аба чогулууларында иштер жүрүп жатат. Ал жерде дагы бак-тарактар жана үзүлгөн линияларыбыз бар, ошолорду улантып атабыз калыбына келтирүүнү. Бак-тарактарды эгүүдө дагы биздин линияларга, абачыларыбызга жакын эгилген линиялар мондай катуу форс-мажорный обстоятельствода ошол линиялар даже наркы көчөдөн, наркы бетинен бул бетине дагы кулап түшөт. Кескин түрдө мына бак-тарактар биз кыябыз, бирок определенный жерге чейин калган кыйылбаган жерлер ушинтип линиябыздарды үзүп кетет. Эскерте кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында катуу шамал болоору тууралуу билдирүү тараткан. Мындай кырдаал учурунда адистер үй терезелерин жабууну, эгер көчөдө жүрсөңүз, дарактардан, кооптуулугу жогору курулуштардан, электр чубалгыларынан алыс болууга чакырат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.